Алия уну бул чың ден соолуктун, жаштыктын жана узун өмүрдүн булагы. Бүттү, тартылды. Чын жүрөктөн Алия уну. Чындыгында абдан даамдуу. Бул эми жарнак болбой калды. Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин негизги темасы бүгүнкү саясий абалга баа берүү. Бизде конокто белгилүү тарыхчы, публицист жана журналист Кыяс Молдокасымов. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Кыяс мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Мына бүгүн биздин өлкөдө саясий абал жөнүндө коомчулук абдан эле кызыгып турган убак, анткени жаз келип, ар кандай саясий оюндар болуп жатат. Негизи эле биздин өлкөдө саясий абалга баа берүү мезгили келип жетти деп ойлойм. Анткени деген бүгүн мына көп өтпөй эле күзүндө биздин кайрадан президенттик шайлоо болуп, өлкө башчысы жаңырганы турат десек да жаңылышпайбыз. Ошон үчүн бүгүн биз бир эле тарыхчыларды эмес, медицина кызматкерлерин, мугалимдерди, ар кандай тармактагы кесипкөйлөрдү чакырып, бүгүнкү саясий абалга баа берүүнү чечтик. Бүгүн мына бизде конокто сиз тарых тармагынан келип отурасыз. Бүгүнкү саясий абалга сиздин оюңуз кандай? Саламатсыздарбы? Мына сиздердин үмүт телевидениеңиздерди көп көрөрмандар көрүп, ушу эки тараптуу пикирди берип, же бийликке эмес, же оппозицияга тартпай ортодо турганыңар өтө жакшы. Муну эл аралык стандарт деп коет. Ошон үчүн мына келгендердин баары эркин ой пикирлерин айтып атканы мына силердин көрөрмандарыңарга жагып атканы да ошондон да. Анан албетте бүгүнкү күндө саясий кырдаал бир аз кооптуу десек дагы болот. Себеби мына президенттик шайлоо жакындаган сайын атаандаштар аркылуу, оппозиция аркылуу ушул президенттик шайлоого жакын коомчулукка өздөрүн бир көргөзгүсү келишет. Өзүнчө саясий упай топтогусу келет. Бир өзгөчөлүгү мына биз 2005-жылды да башыбыздан өткөрдүк, 2010-жылды да башыбыздан өткөрдүк. Бул Кыргызстанда бул бийлик күч менен келсе, анын түбү өтө бекем болбой калат экен. Ошон үчүн мына азыр мыйзамдуу түрдө конституциялык жол менен, шайлоо жолу менен келүүгө мына бүгүн бир мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Бирок ошол шайлоонун алдында ар кандай пикирлер, ойлор, талаш тартыштар жүрүп аткандыгы бул демократиялык өлкөдөгү бул адаттагыдай эле көрүнүш. Бирок айрым учурда бийлик тарабынан дагы, оппозиция тарабынан дагы өтө ашыкча мындай бир курч ой пикирлер көбүрөөк айтылып кетип атат. Өзгөчө оппозиция бир чындыкка жакынбы, жакын эмеспи, текшерилгенби, ошол маалымат туурабы, туура эмеспи, мына ошол жагына өтө басым жасап кетип атат. Анан келип эле түйшүктүн баары журналисттерге түшүп калып атат. Анткени оппозиция, жалпы бийлик, өлкөдөгү саясий абал бул журналисттердин ар кандай өңүттө өздөрүнүн көрсөтүүлөрүн, макалаларын жазууга мындай түртүп атат. Бул ошо өлкөдөгү кырдаалга жараша болуп атат. Ошон үчүн кээ бир учурда мына журналисттер дагы такталбаган маалыматтарды чыгарып ийип, анан сөз эркиндигине карата басым, кысым деп кээде ал жагынан кетип атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына эл аралык стандартты алып, эки тарап тең берип, эки тараптын пикирине тең орун берсе, бул жерде талаш тартыш болбойт эле. Кыргызстан ачыгын айтыш керек, бул реформалык, толук, системалык реформаны толук баштан өткөрө элек. Бүгүнкү күндө мурдакы Акаевдин мезгилинен бери бийликте отургандар узак убакытка өлкөнүн тагдыры менен мындай ойногон кээде, өлкөнүн тагдырын чечүүгө жигердүү аралашкан саясий элита өзүнүн саясий маданияттуулугуна көргөзө албай атат. Бизде мекенчилдик, мамлекетчилдик жетишпей атат. Бунун эң эле башкы себеби мына соңку конституциялык реформаларда бул чыныгы мекенчил, таза адамдардын
ушу бийлик аралашуусуна өтө бөгөт койгон көп жагдайлар болуп калды. Колунда байлыгы жок, жанакындай бир мүмкүнчүлүгү жок адамдар, ачыгын айтыш керек, шайлоого аралаша албай калды. Шайлоого аралашса дагы мына парламенттик шайлоодо партиялык тизме менен болгондо бул жерде эң алдыңкы орундардын негизги бөлүгүн бул ушул колунда барлар ар кандай жолдор менен, арасында таза мээнети менен бул байлык топтогондор бар, арасында ар кандай бир тескери жолдор менен байлык топтогондор бар. Бирок байлыкты биринчи орунга коюп, мамлекеттин тагдырын экинчи планга жылдырган бул чын эле жакшы болбой калат экен. Мына биз көрдүк, улам өкмөттүн алмашуусу, өкмөттү кантип алмаштыргандыгын мына биздин айрым бир саясатчылар өздөрү дагы айтып атат. Мында булардын баардыгы мамлекеттеги бир туруктуулукка жол бербейт экен. Өлкөнүн экономикасын кайра артка тартат экен, кедерине кетет экен экономика. Ошон үчүн бул конституциялык реформадагы кийинки соңку реформада дагы ушул маселелер айрым бир жактары балким дагы тереңирээк каралса дагы дурус болот эле. Мындан келди биздин мамлекет башкарууга келген өкмөт тарабындагы адамдар деле ушу өлкө үчүн күйгөн, чыныгы жүрөгүн берген адамдар эмес, кимдин капшыты толтура болсо ошолор келип жатат деген таянакка келебиз да. Кыяз мырза, мени дагы бир тынчсыздандырган нерсе, мүмкүн биз ушул азыркы бүгүнкү саясатты ушул учурдун абалы менен эле баа берип, ал эми мурунку тарыхка кайрылбай жатабыз. Мурда кандай, сиз билип изилдеп чыккан нерселерде мурда кандай болду эле, хандарды алмаштыруу, бектерди алмаштыруу, же болбосо андан кийинки тарыхта бизде ушу өлкө башчыларын алмаштырууда, алардын башкарып келүүсүндө дал ушундай эле бир оюндар болчу беле, же элдер бир багытта болуп, бир кишинин көзүн карап, же болбосо ошол мезгилдеги Кыргызстанды өстүрүп өндүрүү деген бир максат менен өлкө башчысын алмаштырууга көз караштар болчу беле. Ушул жөнүндө да кыскача айтып кетсеңиз. Эгерде тарыхты түпкү ошо кыргыздын карманган бир баалуулуктарын айтсак, кыргыздарда ар дайым башчысы бир, баатыры миң деп ошентип айтчу. Эгерде башчылары миң, баатыры бир болуп калса, ал өлкө бул коргоосуз калат. Ал өлкөдө ушунчалык жанакындай бир талаш тартыш күчөйт деген. Биз ошол тарыхый процесстер менен салыштырганда бүгүнкү күндө бизде баатырыбыз аз, ал эми башчыларыбыз көп болуп атат. Ошо башчыларыбыз бир бүтүн бир муштум болуп, бир биримдикке келе албай, ушундай бир ажырымдыктар дагы эле күчөп атат. Ошон үчүн ушул биздин тарыхта экинчиден дайыма маселени эл чечишүү. Кыргыз эли дайыма эркиндикти сүйүп, адилетсиздикке дайыма каршы турчу. Мурдакы мезгилде дагы эгерде башчылар адилетсиз аракеттерди жасаса, элге каршы кыянаттык иштерди жасаса, ар дайым ошол адам бийликтен четтетилчү. Мисалы үчүн мына Кокон хандыгынын тагдырын чечкенде бул дайыма кыргыздар чеччү. Эгерде Кокон хандыгынын хандары адилетсиз саясатты жүргүзсө, тоодон жанакындай баягы адилеттүүлүктү орнотобуз. Биз ушундай бир хандын калпыс иштерин биз жооп кайтарабыз деп сүрүлүп барып, ханды тактыдан сүрүп, анын ордуна өздөрү каалаган мураскерди коюп, мына биз чындыкты, калыстыкты, адилеттикти орноттук деп туруп, кайра өздөрү тоолорго кетчү. Андан кийин ордонун тегерегинде мурунку баягы ошол ордонун тагдырын чечкендер анан интриганы уюштуруп, андан ары тез эле кайра адилетсиздикке жол берилип калчу. Мына ушундай нерсе баамдасак, байкасак, ушу кыргыз тарыхында бүгүнкү күн менен кыргыз тарыхына орноткон мындай процесстер биздин эгемендүүлүктү ордон бери дагы көп жүрүп атат. Биз мына эгемендүүлүккө ээ болдук. Өзүбүз түтүн булатып, өзүнчө мамлекет болдук. Бирок ошол мамлекеттин бүтүндүгүнө жооп бере турган, мамлекеттин келечегине жооп бере тургандар мамлекеттин келечегин эмес, өз кызыкчылыктарын биринчи орунга коюп, калыссыздык, адилетсиздик, ошол кыргыздын кен байлыктарын туура эмес пайдалануу, кыргыздын байлыгын талап тоноо, ушундай бир адилетсиз башкаруу келип кыргызды жанагы тарыхында канын дүргүтүп ойготуп, анан ошол бийликти ар дайым улам алмаштырып атканы дагы ошондон.
Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизде мындай күчтүү улуттук лидер керек. Анан ошол улуттук лидердин терегинде эл биригип, анан биз баягы анча мынча жанакындай бир туш тарапка тарткан кызыкчылыктан арылып, бир мамлекеттин келечегин ойлой турган кез келди. Ошон үчүн тарыхтагы өткөн жолдон биз жанакындай ар дайым сабак алышыбыз керек. Кыргыз элинин тагдыры бул кылымдар бою ушундай бир кылычтын мийизинде келсе дагы, бул өз мамлекетин сактап калгандыгы эң зор бактысы. Мамлекети жок миллиондогон кыргыздан 10 эсе, андан көп эсе калктар бар. Мамлекети жок бүгүн зарлап кыргыз элине суктанып келгендер бар. Ошон үчүн биз кыргыз элинин тагдыры менен, мамлекеттин тагдыры менен ойнобой, биз келечегибизге бир башкача бир багытта иш жүргүзүшүбүз керек. Дагы бир негизги айтылып кетчү суроолорубуздун бири бул деген кошуна казак өлкөсүнүн бүгүнкү күндө бир алар деген бул экономикалык жактан өнүгүп, же болбосо бул дүйнө саясатына көз караштары башкача болуп, акыркы күндөрү биздин кыргыз улутуна көбүнчө сын айтылчу нерселери көп болуп жатат. Буга өзүнүн өлкө башчысын да кошуп кетсек болот, казак элинен. Ушу кыргыздар деген бир булар жетишпей калды, булар өнбөй калды деген көз карашта сүйлөп келип жатышат. Негизи эле кыргыз казактын ортосунда бир тарыхый артка кайрылуу мурда кандай ушу эки өлкөнүн ортосунда ынтымактыгы, же болбосо менин билишимче, мен бала кезимде окуган тарыхта кыргыз улуу элинин тарыхы бир нече бийигирээк коюлуп, өйдөраак айтылып, кененирээк айтылып, же болбосо бир учурда ошо казак элинин ачарчылыкка кабылганда кыргыздардын биз ушул кошуна бир боордошторубузду сактап калышыбыз керек деген вазипада ошолорго жардам берген учурларын көп окудук эле. Ал эми бүгүнкү күндө ушул биздин деген мамлекетибиздин кичине өлкөбүздүн ичиндеги саясатчылардын ынтымагынын жоктугунан пайдаланып, алар бизге сын айтып жаткандай туюлуп жатат. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми бул казак кыргыз бир тууган дейт. Кыргыздар бир эле казактарга эле эмес, кошуна өзбектерге дагы тарыхта өтө чоң бир мындай таасир эте турган көп окуялар, тагдырлар чечкенде кыргыздардын орду өзгөчө. Себеби мына байыркы кыргыздын тарыхы өтө терең экендигин, кыргыз Борбордук Азиядагы эң байыркы калк экендигин кыргыз өзү эмес, кыргызды изилдеп, тарыхына суктанып келген академик Бартольдтон баштап, башка көптөгөн мына Гумилев, Бернштам, Абрамзон, булардын баардыгы кыргыздын тарыхы өтө улуу экендигин, өтө терең экендигин мына ар дайым айтып келишкен. Бул кыргыздар өзүнүн баягы тарыхынын тереңдиги, бул жоопкер калк экендиги, өзү ушул аймакта эле эмес, ушул аймакта жашаган элдерди да коргоп келгендиги менен өзгөчөлөнгөн. Мисалы үчүн мына менин өзүмдүн илимий жетекчим Ташкентте өтө көрүнүктүү тарыхчы окумуштуу эле раматылык. Ошол ар дайым айтат эле, кыргыздар бизди ар дайым сырткы душмандардан коргоп келген. Ошон үчүн мына Борбордук Азияда шаарлар дүркүрөп өстү, маданият өстү деп туруп. Ансыңарындай мына казактар менен дагы ошондой эле, биз казак, кыргыз ар дайым ошо сырттан басып кирген душмандарга биргелешип каршы турчубуз. Бири-бирибизди ар дайым колдочубуз. Казактын көрүнүктүү санжырачысы, көрүнүктүү ушул агартуучусу мына Шакерим өзүнүн санжырасын айтып атат. Биз кыргыздардан тараганбыз деп. Анда чындыгы бар, себеби мына байыркы Кытай жазмаларында кыргыз деген гана ат кездешет. Манас эпосунда дагы бар. Манас эпосунда Манас мамлекети, ушул күчтүү мамлекетти бириктиргенде Айдаркандын эр көкчөсү мына Манастын бир туусун көтөрүп, Манастын ар дайым жанында жүргөн хандардан болгон. Ошон үчүн мына кыргыздар ар дайым кыйынчылыктарда казактарга кол сунган. Казактар өтө баягы кыйналган учурларда, өзгөчө мына Совет доорунда 30-жылдары ачарчылыкка кабылган мезгилде бир эле ушул кошуна мына чүй өрөөнүнө эле эмес, Фергана өрөөнүнө мына биздин айылдарга чейин барып туруп, ошол жерден жан сактап, ошол жерден калкалап, анан ошол жерден жанакы кичине бир бутуна туруп, кайра өз мекенине кетчү. Мына биздин баягы чоң энелерибиз, чоң аталарыбыз айтчу, мына бизге казактар келди эле 5-6 жыл жүрүп, кийин да биз менен мындай катташып жүрчү деп. Мына ошондой кыйынчылыктарды ар дайым кыргыздар кол сунчу. Анан албетте биз баягы эгемендүүлүктө
бардык мамлекеттер, кошуна мамлекеттер бардыгы жанагы бир баскычтан бардыгы жана бир өнүгүүгө келечекти көздөй багыт алганда биздин жетекчилерибиз кыргыздын ошол кен байлыктарын, мамлекеттин байлыктарын туура эмес жолго салган үчүн биздин кошуна мамлекеттерибиздин өнүгүүсү бир топ алдыга кетти. Ошондой алдыга кеткенде жаңы шаарларды курду. Ошол байлыктарды өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланды. Мамлекеттин кубаттуулугун арттырды. Ошондой мезгилде бизде кыргыздарда жана чарбаны жакшы түшүнбөгөн, мамлекетти талатып тоноткон адамдар келгендиги үчүн биз бул жактан бир топ өксүп калдык. Ошонсу дагы баягы кыргыз мамлекеттин кубаттуулугу ушундай бир өзүнүн баскычына жетпей турган мезгилде Казакстандын көп адамдары кыргыздарга бир кол суналы, жардам берели деп дагы турат. Анын арасында айрымдар дагы бар. Биздин жанакындай бир алсыздыгыбызды ушундай бир текеберлик менен карагандар дагы бар. Бирок мына өткөндө Нурсултан Абишевич туура айтты. Бул деген биз келебиз, кетебиз, бирок эки эл бул ар дайым бири-бирин колдоп келген тарыхта эл кылат. Ошон үчүн бул эки элди бири-бирине каршы коюу туура эмес. Эки эл ар дайым тарыхта бири-бири менен бөлүп кароо дагы мүмкүн эмес. Эки элдин ортосунда интеграция канчалык күчтүү болсо, канчалык карым-катнаштар көп болсо, чек аралар керек болсо, ачык болсо, Евросоюздагыдай, анан ошондо гана бири-бирибизди мындай бир чыныгы колдоо ошондо сезилет болчу. Албетте, кээ бир учурларда биз баягы өзүбүздүн өндүргөн айыл чарба мындай продуктыларын сыртка алып чыгууда бир топ тоскоолдуктарга туш болуп жатабыз. Сырттан келген бир топ бизге келчү товарлар кыйынчылык менен келип аткан учурлар болгон. Эми көч бара түзөлөт деп, мына ушул жагынан келечекте дагы эки өлкөнүн ортосундагы байланышты жакшырта турган, өнүктүрө турган мына мүмкүнчүлүктөр бар. Аны биз туура пайдалансак эле, эки эл бири-бири менен ынтымак болсо, ошондо гана бул чөлкөмдө тынчтык, чөлкөмдө бакубат турмуш, өнүгүү жакшы жолго коюлат. Дагы бир сурообуз, биздин өлкө башчы Алмаз Шаршенович кийинки күндөрү ошо чет жактарга барганда негизги биздин өлкө ичинде сүйлөгөн сөздөрүндө биздин тарыхка, кыргыздын улуу эл экендигине көбүрөөк басым жасап жүрөт. Бул кишинин тарых жөнүндө сүйлөгөн сөздөрүнө сиздин пикириңиз кандай? Жана ошондой эле мен жакында окуп калдым, сиз деген өлкө башчысынын ата тегин бир сыйра тактап чыккан экенсиз. Сиздин оюңуз боюнча азыр коомдо көбүнчө талаш тарчы болуп жатат. Ал жер ал кишинин түп каттасы каяктан болгон жана эмне үчүн ал киши көбүнчө ошол тарыхка көп маани берет. Ошол боюнча өзүңүз кыскача оюңузду билдирип кетсеңиз. Ушул президенттердин арасында айырмаланып, азыркы президент тарыхка ушу эмнегедир бир башкача бир жакыныраак мамилеси болуп атат да. Алгач президент болуп келгенде эле эң алгачкы жарлыктардын бирөөсү Кыргызстандын тарыхын терең изилдейли деп туруп, атайын Кыргызстандагы тарыхчы окумуштуулардын башын бириктирген тарых илимин өнүктүрүү, аны кеңири таркатуу боюнча тарых комиссиясын түздү. Андан кийин анын ишин алдыга жылдар үчүн мурас фондусун түздү. Анан ошол кыргыздын тарыхын колдон келишинче бир тереңирээк изилдесек экен, тереңирээк ушу элге жеткирсек экен деген аракети тарыхчылар тарабынан колдоого алынып атат. Бирок ачыгын айтыш керек, тарых комиссиясын түзүп коюу өзүнчө башка, аны ишке ашырууга мурас фондусун түзүп коюу өзүнчө башка, бирок негизги маселе каражатка келип такалат экен. Өткөн жылы тарых жана маданият жылында атайын жарыялады, жакшы демилге менен, жакшы ой менен жарыялады, өкмөткө тапшырма берди. Бирок өкмөттөгү бюрократиялык, тарыхка өтө мамлекет башчысы ойлогондой көңүл бурбаган айрым бир адамдар, кээде парламент керек тарыхты өнүктүрүү керек деп туруп каражат караш керек эле, ошо каражат каралган жок. Президент өзүнүн фондусу аркылуу гана ошол тарых комиссиясынын ишин мына алдыга жылдырууга аракет кылып атат. Бул бирок жетишсиз. Кошуна өлкөлөрдө тарыхты, Кыргыздын эгерде тарыхындай байыркы терең тарых болсо, анда алар укмуш эле бир башкача мамиле жасамак. Кыргыздын тарыхы өтө терең экендиги мына кашкайып көрүнүп турат, бирок биз кошуна өлкөлөрдө мына эгемендүүлүк жылдардан бери
көп томдуу тарыхыбызды чыгара албай келе жатабыз. Мына 25 жылдан бери даярдалып келген 3 томдук академиялык тил менен жазылган тарыхыбыз мына эми гана жарык көргөн атат. Анан 7 томдук бул эркин жазылган тарых буйрса быйыл мына элдин колуна тийген атат. Мына булардын баары тарыхка карата жасалган жакшы мамиле. Анан бул мамлекет башчысы дагы ушу тарыхка өзү кызыгып, анын өзүнүн өткөнүнө кызыгып, анан ушул өзү жөнүндө дагы көп жерлерде ар кандай пикирлерди айтып жүрдү. Өзгөчө мени мындай бир түшөлткөн бир учур болду. Мен деген Полоткандын Молда Исхак деп 1874-76 жылдары өтө күчтүү чыккан кыргыздын мыкты күрөшчүл, эркиндик үчүн чыккан мыкты инсаны. Ошол 19-жылындагы. Ошол Полоткандын жанында анын аскер башчыларынын бирөөсү мен атам болгон. Мен ошонун урпактарымын деп бир 3-4 жерде ошондой бир пикирлер айтылды да мамлекет башчысы тарабынан. Мен ошого кызыгып калдым. Себеби мен бул доор боюнча адисмин. Анан ошону бир чын эле ошол Полоткандын кол башчыларынын бирөөсү болсо ким? Тарыхта барбы? Ошондой адам деп, ошондон улам бир кызыгып, бир ушуну тактап көрөйүнчү. Мен мындай бир атты кездештирбедим эле. Деп анан ошондон баштап бир мындай бир кызыгып көрөйүнчү деп акырындап мындай баштадым. Анан баштап келсем дагы бир гезитте, сайттарда жазылып калды. Жок, бул азыркы мамлекет башчысынын теги кыргыз эмес. Бул деген Бишкек сепилиндеги кызмат кылган сарбаздар бизди кыргыз эмес улуттун өкүлдөрү башкарып атат деп анан андай пикир жазылып кетти. Анан эки жагын тең карасам, эки жагы тең мындай бир талаш тартыштуу. Анан карап, архивтерден отуруп бир карайынчы деп кызыгып, мен мына Кудайга шүгүр ушул кыргыз тарыхына тиешелүү КМШ өлкөлөрүндөгү архивтин көбүндө айлап отурдум. Кээ бир жерлерде жылдап отурдум. Анан ошол ишими мына 14-жылы дагы мына архивтеги ишими кайра баштайын деп, ортодо бир аз мен журналисттик кесип менен да алектенип, мына тарыхчылык кесибим бир аз артка жылып калды, бирок өзүмдүн тарых изилдөөмү улантайын деп. Анан Алматага барып карап атсам, Алматадан 1866-65 жылдардагы тизмеде, ошол орустар тарабынан тизмеде Атамбаевдин чоң аталары ошол Бишкек уездинде, ал убакта Токмок уезди, анан ошол жерде жашап аткандыгы жөнүндө тизмеден чыгып калды. Анан 65-60 жылдары Атамбаевдин ата теги бул жерде жашап атса, 1874 жылдагы бул Полотканга кандай тиешеси бар деп бири-бирине кубошпой калды да. Демек бул жерде мамлекет башчысына мурда анын тарыхын ушу тактап беребиз деген бир адамдар чыккан. Алар тарабынан мындай туура эмес маалыматтар берилген экен. Ошол жерден эле мен дароо айттым, жок. Полоткандын жанында жүргөндө анын кол башчылары азыркы мамлекет башчысынын чоң аталары эмес. Азыркы мамлекет башчысынын чоң аталары ага чейин эле чүйгө көчүп бул жерде ордун очок алып жашап калган экен. Деп аны тактадым. Андан кийин мына Бишкек сепилиндеги жанакы орустар колго түшүргөн ошол жердеги өзбектердин кокон сарбаздарын колго түшкөн ошол жердеги алардын тизмеси дагы мына Алматада бар. Аны карасам, алардын арасында жок. Демек, азыркы мамлекет башчысын бир эптеп жаманатты кылыш үчүн анын улутун өзбек сарбазына айландырып атат. Анан Арашандагы анча-мынча санжыра билген, анан чүйдөгү санжыра билген дагы эле мыкты кишилер бар. Аналар мен тактап көрдүм. Качан келген, кандай болгон десем, бул Атамбаевдин чоң атасы Шама, ал ушул кичинекей мезгилинде эле келген деп, ошондой маалыматтар чыга баштады. Аны Чыңгыш деген баатыр алып келген дейт. А Чыңгыш деген баатыр Кокон хандыгында акыркы жолу качан баргандыгын анализдеп көрсөм, бул жанакы Шералы хан көтөрүлүп, бүтүндөй кыргыздар баягы ордону барып туруп, ээлеп Кокон хандыгын кайра калыбына келтирген мезгилде Чыңгыш баатыр барган экен. Демек, ошол мезгилдеги окуялардын баарын изилдеп келип туруп, анан бул Атамбаевдин ата теги кандай экендигин
ошол Чыңгыз Баатыр Баткенде жүргөндө кандай окуяларга дуушар болгон, ошол мезгилдеги тарыхый окуялардын баардыгын изилдеп келип туруп, анан бул Атамбаевдин чоң аталары ошо Чыңгыз Баатыр менен 1844-45 жылы чүйгө келгендиги жөнүндөгү маалымат аныкталды. Анан кийин архивден карасам, бул Шама Сарбагышев, бул деген ошо Атамбай Асанбайдын чоң атасы. Анан ал жерден Атамбайдын Асанбайдын туулган жылдары аныктап калды. Асанбай 1850 жылы төрөлүп атат. Атамбай 1860 жылы төрөлүп атат. Анан ошентип кийинки бир туугандар да кетип атат. Демек, мына Кокон сарбазы дагы эмес, Полоткандын кол башчысы дагы эмес. Ошентип отуруп туруп, жанакындай архивдик материалдардын негизинде Баткенге бардым, бул жердеги аксакалдар менен бүт бардыгын архивдик маалыматтар менен санжыралык маалыматтарды бирине анализдеп отуруп туруп, бул Атамбайдын атасы Шама 1842 жылы кыргыздар хан көтөрүп, кыргыздардын жардамы менен барып Кокон ордосуна отуруп, анан ошол жерде отуруп бийликке жеткенден кийин кыргыз элине кыянаттык иш кылып, аны ошол Кокон ордосуна алып барып туруп хан көтөргөн, Нүзүптү өлтүргөн жанакы Шералы ханга кыргыздар каршы чыгып, анан 1844 жылы ошо Шералы ханды барып туруп, кыргыздардын ичкилик кыргыздар барып туруп өлтүрүп, анын ордуна Мурат ханды койгондо, мына ошол жерде Алмаз Атамбаевдин чоң атасы Шама, анын атасы Норузбай дагы ошол окуяга катышып калган экен. Анан тез эле Мурат ханды мусулман кылып барып туруп, хандыктан алып, Шералы ханды өлтүргөн адамдарды куунтукка алып, айрымдарын өлүм жазасына буйруп, кыргынга алып баштаган мезгилде, анан ошол жерден Шама баягы ал убакта 30 жаштардагы адам, анан ал жанагы тоонун арасына, Зардалы тоолоруна, Кожешкен тоолоруна каршы жүргөн жерден, анан жанагы чүйдүн эң акылман, даанышман, мыкты баатырлардын бирөөсү, санжыраларда, маалыматтарда ошондой Чыңгыз Баатыр, анан Шаманы алып келип, бул жерден өзүнүн айылына алып келип, батыр. Чүйдөн орун алып калган. Чүйдөн орун алып калган. Мына ошол жерден себеби Шаманын туулган жылдыгы аныкталып атат. Алматыдагы архивде 1815 жылы төрөлүп атат. Анан ошо 30 жаштарда келип, бул жакта туруп калып, ушул жакта кийин анан жашап калган. Анан ошондо Чыңгыз Баатырдын даанышмандыгы аны бул жерге батырып, журт кылып, анан көзө төрүндө дагы айткан экен. Шамага кыянаттык кылгандар, балдарына кыянаттык кылгандарды менин арбагым урат. Аны бөлгөндөрдүн, буну бөлүп жеригендердин бардыгы менин арбагым урат. Ошон үчүн буларды бөлбөгүлө. Булар деген ушул жердеги биздин туугандарыбыздын арасында ар дайым жашайт деп өзүнүн осуятын айткан экен. Мунун баарын мына чүйдүн аксакалдары, санжырачылары бүгүнкү күнгө чейин айтып келип атышат. Айтып келишет. Биздин коомчулук жаңылгандай, биздин өлкө башчы өзбек да эмес, башка да улут эмес, кадимки эле биздин өзүбүздүн бир кездеги кыргыздын ташка тамга баскандай тарыхында өзүнүн ролу бар, өзүнүн орду бар эле ата тектен келаткан адам экенин сиз далилдеп чыккан турбайсызбы? Себеби мына бул Атамбаевдин ата тегин тактаганга чейин мен ушундай архивдерде отуруп көп адамдарды мындай тактоого алып бергем. Себеби мына биздин Зиябидин Максым деген Кокон ордосунда отуруп, кыргыздын Фергана хандарынын тарыхы деген 1666 беттен турган өзүнүн тарыхын жазган. Ошону ар кайсы улуттун өкүлдөрү биздики деп талашып жүргөн. Мен аны ушу 5 жылдан ашык 10 жылга жакын изилдеп, анын ушу кыргыз экенин аныктап чыксам, мына Ноокатта Төлөс айылынан анын урпактары чыкты. Бул биздин чоң атабыз болот деп. Аны башында эч ким кыргыз деп эсептеген эмес. Андан кийин мына Молдо Калбек деп бүгүнкү күндө Өзбекстанда окуучулар мектеп программасында өзбектин белгилүү акын деп мына китептеринде окутулуп келет. Молдо Калбек ибн Андижани деп. Аны изилдесем бүт эле ошо кыргыздын баягы тарыхын жазган, кыргыздардын арасында жүргөн, изилдеп келсем, ал кадимки эле кыргыздын жазма акын экен. Анын туугандары Нокен районунда мына Чоңбагыш айылынан чыкты. Андан башка мына Токтого сатылган жөнүндө биздин профессорлор, илимдин докторлору кандай гана бир апыртмаларды, бири-бирине дал келбеген бир маалыматтарды жазып, өзүнүн илимин коргоп келишкен. Аларды мындайынан изилдеп келсем, Токтого сатылган алар жазгандай эмес, сүргүн жылдары таптакыр башкача болуп чыкты.
Кыскасы ушундай, менин баягы буга чейин эле Атамбаевдин ата тегине чейин эле көп ушундай бир тактоолор, тарых инсандарга тактоолор өтө көп киргиздим эле. Бул менин өзүнчө бир хоббим сыяктуу болуп калды. Анан Ал эми ошол сиздин изилдөө боюнча өлкө башчысы сизди өзүнө чакырып, ошол боюнча бир маалымат алуу, жолугушуу болдубу, болгон жокпу? ачыгын айтыш керек. Ушундай бир бул ата тегинен жанагы туура эмес экендигин өзү айтып жүргөндөй, же оппозициялык саясатчылар жазгандай туура эмес экендигин бир мындай айтып, ушундай бир маалыматтар чыкты десем, мени кызыгып чакырды. Сен ушундай иш кылып аткан турбайсыңбы? Ушундай кандай экен деп. Анан айттым, сиз буга чейин айрым жерлерде туура эмес айтып алып жүрөсүз. Мына мен полоткан боюнча сиздин ата тегиңизди тактап келсем эле, полотканын жанындагы анын кол башчысы эмес экен. Анан бул мындай эмес экен, тигиндей экен деп турган экен, ошондой айтып, анан тиги архивден тапкан материалдардын көчүрмөсүн көргөзсөм, башында Шама Сарбагышев деп такыр ишенбей койду. Сарбагышев деген мен атама тиешеси жок деп. Анткени жанакы Чыңгыш бул жака Шаманы алып келгенде Кокон хандыгындагы аны баягы куугунтук калгандар билбесин деп, ага Сарбагышев деген фамилияны берип койгон экен. Архивде Сарбагышев деп жүрөт. Анан ошолордун баарын түшүндүрсөм, чын эле баягы аябай таң калды. Архивде ушулардын баары жазылганбы? Ушундайбы? Мен атам чын эле полоткандын жанында жүргөн кол башчынын болгон эмеспи Шама? Деп, жок, андай эмес. Жылдары мындай тигиндей десе, анан ошол жерден ой, бул деген тарых деген таптакыр башкача турбайбы? Таптакыр бир кызыктуу ушундай бир архивдик материалдарда ушулардын баары сакталат турбайбы деп, тарыхка өзү дагы кызыкчу, аны көргөндөн кийин ого бетер кызыгып калды. Анан ошондо баягы сүйлөшүп отуруп ошолордун баардыгын өзү дагы ынанды. Ынангандан кийин анан коомчулук аны коомчулукка ачыкка чыгардык да. Негизи эле бул баягы башка өлкөлөрдүн өлкө башчыларында негизи эле илгерки бизди башкарып келген хандардын, биздин мурунку тарыхыбыздын такталышында айтылып келет. Алар дайыма жанына санжырачыларды, мурункуча айтканча, ал эми азыркыча ушу тарыхчыларды жанына бир кеңешчи катары алып жүрүсү бул жакшы болуш керек. Анткени ошо тарыхты так билгендиги, элге бир сүйлөп жатканда дагы ошо такталган маалыматтар менен тарых жөнүндө айтып кетүүсүнө өбөлгө болуш керек деп ойлойм. Маегиңизге чоң рахмат, Кыяз мырза. Мына бүгүн биз бир гана бүгүнкү биздин саясий абалга баа бербестен, ошонун катарында өлкө башчынын түпкү теги жөнүндө дагы коомчулукка так маалымат бердик деп айта алам. Мындан ары дагы жакшы маектериңиз болсо, биз менен чогуу келип, ушу коомчулукка туура маалымат жеткирүүгө жардам берип турсаңыз деген ой пикирибизди айтып кетмекпиз. Чоң рахмат. Мына бүгүн студияга чакырып, ушундай бир мындай өзүм дагы айтат турган бир ойлорду сурай берип айтырып атасыңар. Негизинен биздин тарыхыбыз дагы тактала турган көп нерсе бар. Биздин мурдакы эмес, кечээки эле тарыхыбыз, мен мына Алматыда 2 жылдан бери такайып отуруп атам. Көп нерселер божомолдуу экен. Ошолордун баарын тактоочу мезгил келди. Биздин чыныгы жанакындай көбүртүп жабыртпаган тарыхты элге жеткирбесек, ар кандай уламыш, баш айланткан санжыралык маалыматтар элди көп бир бөлүп жарууга да алып келиши мүмкүн. Биз элди бириктире турган, элдин нукура окуй турган, кызыгат турган, анан элге дем бере турган, элди мекенчил кыла турган бир мындай чыныгы тарыхты элге тартуулаганга мына мезгил келип жетти. Силерге дагы чоң рахмат. Ушу чакырып, ушундай маек өстүргөнүңөргө. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Бүгүн бизде мейманда тарыхчы, публицист жана журналист Кыяз Молдокасымов маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар. Алия уну бул чың ден соолуктун, жаштыктын жана узун өмүрдүн булагы. Бүттү, тартылды. Чын жүрөктөн Алия уну. Чындыгында абдан даамдуу. Бул эми жарнак болбой калды.